Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, ырайымдуу боркер Аллах Тааламдын аты менен баштайбыз. Улуу Аллах Тааламдын улуу аты менен кече жакында эле баштадык эле. Аллах Тааламдын жардамы, Аллах Тааламдын мээрими, арайымы, Аллах Тааламдын фазлы карамы элибизде, журтубузда чыныгы патриот, чыныгы жоомарт, чыныгы айкөл, чыныгы Аллах Тааламдын ыраазылыгын издеген, ар бир амалын Алланын ыраазылыгы үчүн гана жасаган бардыгыбызга үлгүлүү мекендештерибиздин, береше мусулман бир туугандарыбыздын берешендиги себеп болуп, мына Бешбуркан айылы Ыйман Аманат Нур коомдук кайрымдуулук фондунун катардагы 41-чи үйүнүн фундаменти дагы ушундай сонун болуп, мыкты болуп бүттү. Кайсыл усталар кылды десеңиздер, Аравандын усталары кылды. Ошол усталарыбыздын дагы колу дарт көрбөсүн. Ушул аравандык усталарыбыз кыска убакыттын аралыгында кыйшык эмес, тегиз кылып, айнектей кылып өтүрүп берди. Ошол усталарыбыздын акысына ушул Ыйман Аманат Нур коомдук кайрымдуулук фондуну колдоп келе жаткан жалпы береше мусулман бир туугандарыбызга кайрылуу жасап турган учурубуз. Ушул аравандык усталардын дагы акысын берип кое турган болсок, Кудай буйрса аравандык усталарыбыз эртең биздин 42-чи үйүбүзгө фундаментине түшөт. Кудай буйрса мечитте дагы, медреседе бир аз жумуштарыбыз бар, стяжка иштери, лоток иштери, аларды бүтүрүшөт. Ошол себептен аравандык усталардын акысын берип коелу деген максатта мына фундаментибиз толугу менен бүттү. Иншалла аравандык усталарыбыздан дагы сурайбыз, кызмат акысы канча болуп калды экен. Аллах Таалам ыраазы болсун баардыгыңыздардан. Ушул жакшылык сиздердин жакшылыгыңыздар, ушул ийгилик сиздердин ийгилигиңиздер. Бир инсанды сүйүнтүп атасыздар. Аллах Таалам сиздерди, келечек урпак, келечек зурриятыңыздарды дүйнө жана ахиретте Аллах Таалам сүйүнтөт. Бир адамдын муктаждыгын бүтүрүүнүн аракетинде жүргөн адамды пайгамбарыбыз айтып атат: "Менин мечитимде бир ай эткафта отургандан жакшы" деп атат. Аллах Таалам ушундай жакшылыктарга баарыбызды себепчи кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.